Саламатсыздар, сиздер менен кайрадан фитотерапия. Урматтуулар, бүгүн сиздер менен аябай көп иш кылабыз. Андыктан видеону аягына чейин көрөбүз. Бүгүн биздин видеодо ушундай адениум гүлү болот. Герандарды отургузабыз, хлорофитум отургузабыз жана ошондой эле өткөндө эсиңиздерде болсо, ал видеонун ссылкасын коюп коем, тоже көрүп чыгасыңар видеону барып. Биздин гипоэстестерибиз, гипоэстес деген гүлдөрүбүз мынакей ушундай кылып могу идишке отургузуп тепличка кылып коебуз. Гүлдөрүбүз өзүн аябай жакшы сезип, сонун болуп өсүп атат. Эми булар тамыр алдыбы, тамыр алган жокпу, азыр сиздер менен чогуу көрөлү. Мен өзүм даже мына сиздердин көзүңөрдү чагыштым. Муну азыр байкайбыз. Менин оюмча тамыр алып өсүп кеттир деп ойлоп калдым. Бою укмуш болуп өсүптүр. Четинен эле бирөөнү алып туруп, укмуш тамырлаган окшойт прям. Мындай алып көрсөтөйүн. Укмуш тамырлаптыр. Бул гүлдү качан ушундай алып кескенибизди ушул жерге видеосунун ссылкасын коюп коем, басып карап келиңиздер. Эми мен бул гүлдөрдү азыр көбүнчөсүн ушак эле калтырам, бир-экөөнү болсо башка идишке которуп коеюн деп атам, сатканга. Калганы өзүмдө кала берет. Топурактын тамыры жакшы. Мынакей тамыры мындай эле көрүнүп турат, карагыла. Топурагын анча чачпай эле коеюн деп атам да, тамырды укмуш байлаптыр. Ал эми муру кесип алгандарыбыз болсо, ушундай болуп тоголок шапка болуп кетет. Вообще сонун, урматтуулар, аябай сонун. Мына бул жерде өсүп аткандары да өтө сонун. Уже мен пакетте алып салышым керек экен, күнгө коюшум керек экен. Гүлүбүз мындан ары өңүнө кирип сонун болуп өсө берет. Гипоэстес, самсалатып да өстүрсөңүздөр болот, кустик кылып да өстүрсөңүздөр болот. Ушундай болуп сонун формада өскөн кооз гүлдөрдүн бири. Мага негизи жагат. Бул гүл жөнүндө айтып атканда бир суроо келди эле. Өсүп кете берет экен, формасын бат эле жоготуп деген да. Антип өсүп кеткенинин себеби бул гүлүбүз күндүү жерде жакшы көрөт. Өтө жайдын ысык күнүнөн алыс кармайбыз, бирок мындай убактарда күндүү жер, ошондо жанагындай арбайып тарбайып өсүп кетпейт. Ооба, өсүш жагынан өтө бат өсөт. Биринчи жолу көрүп жаткан болсоңуздар, сөзсүз каттап алыңыздар. Мен жакын арада 8 мартка карата сонун оюн ойнотоюн деп чечтим. Ушул жерде мени көрүп активный болуп катышып, постоянно мене жүрөкчөлөрдү басып, сонун комментарийлер жазып кетип аткан эжекелер бар, сиңдилер бар, мырзалар бар. Эми сиздерди мен 8 мартта кубандырайын деп чечтим. Андыктан ар бир каттап алганды унутпаңыздар, сөзсүз түрдө катталганыңарды текшеремин. Андан кийин комментарийге караймын. Кимдин комментариясы көп лайк белгисин алган болсо, ошол алдыңкы турган баардык комментарийлерге өзүмдүн гүл белектеримди беремин. Андыктан сөзсүз түрдө катталып, жана бул видео менен жакындарыңыз менен бөлүшө кетиңиз. Гүл жакшы көргөн, гүл өстүрө албай атса же гүл өстүрүүнү каалап жаткан баардык жакындарыңыз менен бөлүшүп коюңуз. Ушул каналдан сөзсүз түрдө өзүнө керектүү, пайдалуу бир кеңештерди ала алат деп ойлоймун. Келиңиздер, анда эмесе кайрадан баягы эле геран гүлүбүз. Могу герандарды өткөндө көрсөткөм, тамырын көрсөткөм, сонун болуп тамыр байлап калыптыр депчи. Ошо бойдон коюп, биякта суусу түгөнүп калган экен. Азыр куйдум да, сууну эртең менен куйдум. Анан тамырлары кургап кетиптир. Ошол себептен буларды кыйнабай азыр эми могу идиштерге отургузуп коеюн дедим. Топурагыбызды даярдап алдым, идишимди даярдап алдым. Тамырлары вообще кургап кеттир. Вообще муну көрбөй калыптырмын. Момундай стакандарым бар, каякта кеткен деп эле издеп таппайм, көрсө баарына ушинтип эле куюп эле отростак кылып бериптирмин да. Бул хлорофитум да кургап калыптыр. Азыр булардын баарын отургузуп коеюн, кыйнабай, сиздер менен чогуу. Бул жерде кийинки видеолордун суроолоруна жооп кетейин. Могу геран жөнүндө дагы суроолор көп экен. Эмне үчүн гүлдөбөйт деген суроолор бар экен. Анан кандай топурак, анан огороддон эле топурак алсак, тиги жанагындай сөөлжан сыяктуу ушундай курттары болот го деген суроолор бар экен да. Сөөлжан жөнүндө айта кетсек, сөөлжандын эч кандай зыяны жок. Сөөлжан наоборот бизге пайдалуу. Биздин топурагыбызды наоборот гүлдөрүбүзгө жумшак кылып эме кылып берип турат да, майдалап, аба өтүмдүү кылып ушинтип берет. Сөөлжандан коркпой эле коюңуздар. Эгерде ал биогумус болсо, жана биогумустун сөөлжанычы, анда ал өтө бат чоңоюп балалап кетет да. Ошол себептен топуракты мен азыр кайнак суу менен тазалап алдым. Негизинен бир күн мурда даярдап алсаңар жакшы болот. Ошондо курт, жаман зыянкечтер жок болот да. Фитоспорин аралаштырсаңыздар болот топуракка. Анан мен азыр кайнак суу менен кылдым. Прям кайнак суу менен сууну 2-3 жолу аябай куйдум топурагымачы. Анан азыр уже салкындап калганда анан отургузуп атам да.
Андан кийин марганцовканы аласыздар да ошону мала розовый кылып алып аралаштырып алып, анан ошо менен да проливать этип чыксаңыздар жакшы обработка болот да. Анан фитоспорин аралаштырып койсоңуздар, фитоспориндин порошогу болот, жанагындай смола түрүндөгүсү болот. Ошону алып азыр деле үйүңүздөрдө гүлдөрүңүздөргө ошо фитоспоринден алып келип эзип, суун ошо смоласын алсаңыздар, эссеңиздер капкара чай болот да, ал чай капкара. Сиздер капкара кылып куйбай, өңүн ушундай эле мала кылып алып туруп эле куюңуздар да. Өңү чупалган чайдай кылып алып куйсаңыздар, ошондо туура болот. Анан тиңдей кылып куйсаңыздар өтө күчтүү болуп, гүлдөрүңүздөрдүн тамырын күйгүзүп аласыздар. Так, герандарыбызды отургузуп коеюн. Пусть дальше жүдөбөй, ушакта топуракта жакшынакай болуп өссүн. Азыр ушундай алып койсом, анан үстүнө суу менен куйганда өзү кичине басырылып калат. Ал эми жайдын күнү болсо, ысык күнгө жайып койсоңор, тоже топурактагы жаман нерселердин баары өлүп калат да. Личинкалары, бактериялар, грибки болсо, ошолордун баары күндүн нурунан өлүп калат. Андан колдоно берсеңиздер болот. Так, муну кайсыга могуга сайттым, кичинекей эле экен да. Күндө сонун болуп тамырлар чыгып, аябай жакшы болуп калды эле. Дагы бир ошо мурунку видеолорду көрсөңөр болот, ошол жерде көрсөткөм да, тамыры чыгып калыптыр деп. Ушул экөөнү бир идишке эле отургузуп кое берейинчи. Өсө берсин, анан өсүп калгандан кийин акырын бөлүп которуп алабыз. Андан кийин бул жерде идиштериме, так, могу жерге хлорофитумду отургузуп коеюн. Пусть өсө берсин. Дагы комментарийге телефонун жазып койчу, телефонун сурагандар көп экен, гүл алам дегендер аябай көп экен. Мен ушул видеонун астына WhatsApp ссылка же Telegram ссылканы коюп кетемин, урматтуулар. Ошону басып, анан ошол жака кирип сураңыздар. Мен өзүм Бишкекте турам. Адресимди ошо личкага жазсаңыздар, анан сиздерге жооп берем. Гүлдөр сатылат, ооба. Азыркы учурда герандар, цикламендер, примула садовая, комнатная примула, жаз майрамдары келатат. Жаз майрамдарына карата гүлдүн түрү чыгып атат. Оптом алам дегендер болсо дагы, пожалуйста, кайрылсаңыздар болот. Эми гипоостезибизди отургузалык. Ушул гипоостезде бизге Голландиядан ушундай кичинекей гүлүгө 250-350 сом болуп келет да. Азыр сиздерге мен көрсөтүп коеюнчу. Сиздер жакшы деле эмес деп жактырбай атпайсыңарбы? Голландияда бул гүлдү баалап барктап өстүрөт. Мына ушундай болгон кичинекей эле кустиктери 280-350 сомдун тегереги болуп келет да. Бул өткөндө мына кескенден кийин мына компактный куст болуп сонун формасында өсүп келатат, Кудайым буйрса. Биз жактырбай атабыз да бул гүлдөрдү. На самом деле бул гүлдөр өтө кооз, сонун гүлдөр. Так, могу жерге түзүп коеюн. Экиден отургузуп койсомбу, кооз болуш үчүн. Мына мындай кичинекей, да бир кичинеректеринен алып туруп, экиден кылып отургузуп коеюн. Прямо аябай болуш. Тамырлап кетиптир да, прям түйүнүп, жака чейин кетип калыптыр тамырлары. Очень хорошая корневая система экен да. Кориндери аябай жакшы, сонун корин болот экен, мынакей, көрүп атасыздар. Вообще супер. Сонун гүл вообще ушундай болуп тамырлаганын аябай жакшы көрөм да. Кээ бир гүлдөр тамыры жакшы жайылбайт. Так, кечиресиздер, муну кайра чыгарайын дагы. Анан экөөнү бириктирип отургузуп коймок жерде экөөмө. Вот, эгер кимде ким ушу гүлдү алам десе, мынакей даяр. Ушу кичинекей, ушул атростактары 100 сомдон. Келип алып кетиңиздер. Мына 2ден отургузуп коеюн, 3дөн отургузуп кое берейин. Азыр буларга эме кылып, циркон аралашкан суу менен бир сыйра сугарып чыгам. Эки розовый менен жашылды отургузуп койдум да, экөө сонун болуп өсө берсин. Анан бул идишти кайра кийин чоң идишке которуп алганга удобный болот. Ал эми могу чоңдорго дагы азыр отургузуп коебуз. Так, 1, 2, 3 идишим бар экен. Үчөөнө отургузуп коюп турайын. Бул жерге дагы экөөнү отургузайын.
жанагы жалбырагы жок деле таяктарын отургузуп койдум эле го. Сөзсүз ошондой могул жалбырагы жок эле таяктарын отургузуп койгом да. Азыр карагыла кандай сонун кустик болуп калган. Вообще красота. Просто красота айымдар. Мынакей сиздер дагы ушундай кылып гүл өстүрүңүздөр. Жөнөкөй эле гүлдөрдү өстүрүңүздөр. Үйүңүздөрдүн абасын тазалайт. Азыр билесиздер, бизде кандай шаарыбызда аба ушундай таза эмес болуп атат. Сиздер мына ушундай биз өсүмдүктөрдү өстүрүү менен гана биз абаны тазалай алабыз. Андан башка жол жок. Мындай коюп алайын. Хлорофитум өстүргүлө, мына ушул гүлдөрдү өстүргүлө. Анан кымбат гүлдөрдү алып алып, өлүп калды деп переживать этпей, пока башында для начала ушундай гүлдөр менен иш алып баргыла. Ушундай гүлдөрдү өстүргүлө, үйүңөргө көбөйткүлө, эшиңердин алдына быжыратып, илип койсоңор дагы өзүнчө эле красота болот. И прям түбүнө чейин укмуш жайылып өсүптүр. Так, мунун топурагын бир аз бияка алып турайын. То сейчас арасынан бириндетип алып коеюн. Ичине сразу суюп дегендей да. Сиздерге көрүнбөй калат ошо. Муну алайын ортодо болсун. Ой, могу болбогон эле, кичинекей эле таяктарын эле. Мындай мынакей. Жөн эле таякты эле сайып койгонбуз, таякты элечи. Көрүңүздөр кандай тамырлап, кандай сонун өскөн. Так, розовый, жашыл. Канчалык күндү освещение жакшы жерде турса, мынакей өңүнө ушундай болуп чыгат да, сонун болуп көрүнөт. Анан илип тышка мындай лестницаларга, холодильниктин үстүлөрүнө илип койсоңуздар деле баягы кооз болуп сонун көрүнөт го. Аябай аккуратный кылып, мыякты таза кылып иштейин дедим эле, что-то андай болбой, бүт жерим эле чачылып калды топурактын баары. Так, бул жерге экини отургуздум. И мына могу жерде дагы бир идишим бар экен. Ушуга корневая системасы прям укмуш экен, аябай укмуш чыгат экен. Анда азыр. Значит, оңой менен өлө койбойт да корневаясы. Так, буга кайсыны аралаштырып коеюн, мондан бирди алайын. Тоже чоңурагынан алайын, экөө окшош болуп чоң болуп өссүн. Так, могу үстүндө эле калып калган экен, үстүндө эле тамырлап атыптыр уже. Көрүңөрсүзбү, тепличка кылып койгон жакшы да, тепличка ушундай кылып койсо, гүлдөр бат тамырлайт. Анан турган жери обязательно жылуу болуш керек да. Жана тамырлабай атат деп каласыңар го, муздак болуп калган үчүн тамырлабай калат да. А сиздер ушундай жылуу кылыңыздар. Жылуу, күндүү, жана сөзсүз түрдө ушундай мини теплица жасап беребиз гүлдөрүбүзгө, ошондо сонун өсөт. Болду, калган ушул жакта эле өзүбүз мынакей жана баштарын эле кичинекейлерин эле сайып койгондорубуз эле укмуш. Но эти цветы очень дорогие цветы. Так что ким алам десе, описаниядагы ссылкалар менен өтөсүздөр. Мынакей ушуларды сиздерге 100 сомдон кылып берейин. Так, экөөнү отургуздум. Зато сразу көрдүм, экиден свет алып каласыңар да, экиден расцветкаларын. Бир кичинекей лопаткам бар эле, ошону надо было взять, ошону. Прям бирөөсү да өлбөптүр. Прям все на 200% укоренились. На 200% аж прям, даже на 1000%. Очень хорошо укоренились, прям мощные.
Болду, бул калгандары ушул жакта туресиң, уже бүттү, идишим бүттү. Кезекти адениумга берилген. Адениум бул деген роза пустыни деп коет, баарыбыз эле билет болушубуз керек. Бул күзүндө могу жалбырактар чыгып, даже гүлдөйүн деп калган болчу. Анан тура берди. Анан баягы эме гүлдөр менен чогуу эле подвалга киргизип таштадым да муну. Могу которгонго да пока идишим жок болчу ошол убакта. Ошол жакта тура берсин деп подвалга киргизип жазында пересадку сделай деп азыр мына алып чыктым подвалдан. Азыр которуп коеюн. Каудекс баары да аябай жакшынакай экен, үшүгөн эмес. Эгер адениум муздак жерге туруп калса, могу жери чирип кетет. Үшүп кетсечи, чирип картошкадай былжырап кетет да. Ну, сейчас өзүн аябай жакшы сактаптыр. Мен азыр могу чоң идишке котором, жылуу жерге коем. Болду, андан кийин адениум ойгонот. Мен дагы бир идиш алып келип алайын. Так, бул идишинен чыгаралы адениумду. Пустыня розы деп бекеринен айтпайт да, бул ошондой кургак. Мына топурагында көрдүңүздөр, мындай кызыл кирпич аралашкан, кумсум аралашкан ушундай топуракта. Кургакта бул эчтеке болбойт, өзүңүздөр көрдүңүздөр, эми элестетиңиздер. Бул бизде акыркы ноябрда деле ала берет. Ноябрь, декабрь, январь. Ноябрда кошуп коелу, ладно, 3, и уже февраль. 4 айдан бери мына кургак болуп, эч нерсе болбой турат да. Кандай чыдамкай гүл. Буга ысык жерди жакшы көрөт. Анан ысык жерде турганда сууну жакшылап куябыз. Азыр пересадка кыламын, и сууну аз эле куюп коем. Мен качан бул жерде жалбырактары өсүп баштаганда анан сууну куюп баштайм. Мондай голый гүлдөргө эч убакта сууну былчылдатып куйбаңыздар. Потому что мунун өзүнүн чыгара турган жери жок да. Гүл ошо бак жалбырактары аркылуу гана өзүндөгү сууну чыгарып турат, ашыкча суунучу. Могу өзүнүн топурагын эле бияка бир аз салып коем. Так, муну идишимди аябай жууп, ушундай апапкай идишке отургузуп коеюн дейм да азыр. Сейчас. Сюда немножко надо отодвинуть. Вот. Анан адениумдун бул жерин каудекс дейт, могу жердечи. Могу шишип, жамбашы да, бул жамбашы. Кыргызча айтканда жамбашы деп коебуз. Ата каудекс. Адениумдун могу жеринен ушул жерин кесип да койсом болот. Азыр көрөм. Же ойгонуп баштаганда может кесип коем. Пусть андагы бутактары жакшы чыксын. Бул жерин шуңшутпай кесип эле салам да, бул жерин башын кесип салайын деп ойлоп атам. Бул жердеги жалбырактар ойгонуп, анан мындай компактный жакшы куз бак болуп өссүн депчи. Кесип салайын деп ойлондум. Болду, ушундай кылабыз дагы. Жанагы эле өзүнүн топурагын аралаштырып эле четтерине топурак салып коем. Азыр менин топурагым нымдуу. Бир аз циркон аралашкан суу куям. И ошо менен жетиштүү. Дальше сууну, когда уже жалбырактар чыкканда куюп баштайм. Болушунча жылуу, ысык, күндүү жерге коем. Анан сиздерге көрсөтөм. Ойгонуп баштаганда көрсөтөм, жалбырактарын көрсөтөм. Ну, красавица болуп калды. Просто красота. Могу каудекста чоңойт, могу жерин кесип коеюн. Азыр эмес, кескенден кийин могу жерге активированный уголь сүйкөшүм керек да. Менде азыр активированный уголь жок. Же жанагы свеча, воск куюп коюшум керек, чтобы могу стебелине жаман нерселер кирип кетпеш үчүн. Ушундай урматтуулар, бүгүн сиздер менен мына ушул иштерди жасадык, аябай сонун болду, чоң иш жасадык. Бул гүлдөрүм окмуш болуп өсүптүр. Вообще ушинтип гүлдөрүн тамырлап, жаңы гүл ачып, жаңы жалбырак чыгарып, ушундай болуп өссө, мен аябай мындай кубанам да. Сиздер да ушундай болосуздарбы? Гүлдөрүңүздөр жаңы гүлдөсө, кубанып өзүнчө. Бул биякта баягы дагы көрсөтүп коеюнчу, жөн эле таяктарын отургузуп койгом да, мына араларына жөн эле таяктар деле. Жалбырагы эч нерсе жүзсө эле таяк болчу. Эми караңыздар, кандай сонун болгон отросточки. Шуну дагы адениумга кошуп койсомбу же бул жерге эле могу хлорофитимдин жанына кошуп коеюнчу. Өсө берсин.
буларды дагы көрсөтө кетпесем болбойт бир аз отчет кылайын сиздерге. Мынакей гераним кандай гүлдөп атыптыр. Вообще сонун, и цвет такой сочный. Сейчас адайын мындан коеюнчу. Мынакей ошол жерден 2, 3, 4 бутакча чыгыптыр. Бул биринчи гүлү. Бул жерде мына бутону, андан кийинки бутону чыгып баратат. Мынакей көрүнөт. Мына бул жердегилери өсүп чыгып баштайт. Эми вообще бул күзгө чейин эле ушинтип гүлдөй эле берет, гүлдөй эле берет. Болду. Бул сонун эс алуу сайы жакшы болду. Цикламенчик. Мынакей. Цикламенди болсо тарелка коюп, анан тарелка эле суу куюп койсоңуздар, могу ылдый жанында көрүңөр, могу майда тамырчаларынан эле суу ичип алат. Цикламендин жалбырагы бул жалбырактан эле турат да, цикламенчи. Только жалбырактан турат. Мында эч кандай бутак жок. Ошол себептен сууну үстүнөн эмес астынан берсеңиздер жакшы болот. Үстүнөн бергениңиздерде эмне үчүн үстүнөн куйбаш керек? Анткени могу жалбырактарынын арасына суу туруп калып, анан ошол жери чирип кетет. Ошол себептен көбүнчө алдынан эле сугарып койгон ыңгайлуу. Цикламенчиктер да сонун. Эми цикламендин түрлөрү вообще сонун. Гүлү да кандай сонун, карачы гүлдөп аткан красота. Могу прям махровый болуп гүлдөптүр да. И жыты такой необычный запах бар. Ушундай урматтуулар, анда эмесе баарыңыздарга рахмат. Орозоңуздар кабыл болсун.